12 жаштагы кыргызстандык спортчу Эмилия Алмазова каратэ-до шотокан боюнча 13-чү дүйнө биринчилигинде алтын медаль утуп алды. Ал спорттун каратэ түрү менен 4 жылдан бери машыгып келет. Дүйнө биринчилигинде Эмилия Алмазова ката түрүнөн биринчи орунду багынса, 12 жашка чейинкилер арасында комите түрү боюнча күмүш медаль тагынган. Каарманыбыздын айтымында бул жеңишке жетүү бир топ кыйынчылыкты жараткандыгын жашырган жок. Не слишком тяжело. Мага жеңиш чынында жеңил болгон жок. Алгач беттешүүмдө атаандаштарымдын ыкмаларына алдырып аттым. Анан кайра өзүмдү колго алып болгон күчүмдү жумшадым. Негизи ката түрүнөн Бишкекте ар дайым биринчи болуп келгем. Ал эми комите түрүндө кичине теракты, бирок жыйынтык жакшы эле болду деп ойлойм. Мен келечекте алтын медальдарды дагы тагынам, желегибизди бийик көтөрөм деп өзүмө максат койдум. Белгилей кетсек, каратэ спорт түрү боюнча дүйнө биринчилигиндеги алынган алтын медаль Эмилия үчүн да, кыргыз каратэсинин тарыхында да алгачкы ийгиликтүү жыйынтык. Мындай жетишкендикке жетүү үчүн алдын ала республикалык деңгээлде тандоо жүрүп курама түзүлгөн. Андан соң алар мамлекеттик жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы олимпиадалык эмес спорт түрү дирекциясы тарабынан жана жеке ишкерлердин колдоосу менен Бишкек шаарында бир ай бою толук машыгуу иштерин өткөрүшкөн. Всего участвовало 27 человек, мы выбрали. Биз бир ай күжүрмөндүк менен даярдандык. Бул биз үчүн, элибиз үчүн чоң жаңылык жана жетишкендик. Бишкекте бир ай тынбай машыктык. Кеткен терибиздин акыбети кайтып алтынга да ээ болдук. Алгач Эмилия алтын алды дегенде ишенген эмесмин. Анан кимдибиз жаңырганда жүрөгүм жарылып кете жаздады. Абдан кубандык. Бул дагы бизге чоң мотивация. Жана дагы да иштеп ийгилик жаратабыз деп ишенебиз. Потому что требования мне очень жесткие и сильные. Мелдеш Чехиянын Градец Кралова шаарында 19-нан 21 июль күндөрү орун алган. Аталган биринчиликте Кыргызстандан 27 спортчу катышкан. Мелдештин жыйынтыгында командалык комите түрү боюнча курама 9 байгеге жетишкен. Анын ичинде 1 алтын, 1 күмүш жана 7 коло. Жалпы командалык эсепте Кыргызстан 52 өлкөнүн арасынан 19-чу орунду ээлеген. Кыргызстанда шарт аябай оор экен да. Жанагындай топтоп алып Кыргызстан боюнча бул тарыхта биринчи жолу болду. Аларды Иннокент Николаевич деген тренерибиз бар. Эртеден кечке күнүгө бир 6 саат, 7 саатта маштырып атты. Ошонун акыбети, ошонун жыйынтыгы да. Байкасаңыз, мына дүйнөдө курама командалар бир жака барат дагы даярданат. Бир ай. Бизде мындай жок эле, жаллабаттан таластан келе кетип калчу да. Бул сам курама команда топтолду дагы бир ай тынбай машыкты, ошонун акыбети болду. Коло медальды тагынгандар Абдибек Апсатаров, Аскат Абдакимов, Жомарт Медербек уулу, Бообек Нурматов, Султан Панарбеков, Бекмырза Алыбаев жана Алымбек Нурмановтар болгон. Айтсак, кечээ 24 июлда Бишкекте жайгашкан эс алуу борборлордун биринен триумф менен кайткан баатырларыбызды салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Бул самалыкка спортчулардын туугандары, машыктыруучулары, маданият, маалымат жана туризм министринин өкүлдөрү жана олимпиада эмес спорт түрлөрү боюнча дирекциясынан да катышышты. Жанар Эсенова, Гумиш Куттубеков, Никита Пачес, СТВ.